Бүгүнкү кыздарда bir оору бар. Бул оору кандай десеңиз, баардык аны ушул өзгөчө 15 жаштан жогору 25 жашка чейин кыздардын өзгөчө сулуу фигурасы дагы, сулуулугу дагы өзүнө келген учуру болот дагы. Башкалардан кичине башкача болуп калса, сулуураак болуп калса, соцсеттерге мактанып, өзгөчө леди болуп, жалгыз айым болуп ойлоп калат өзүнө. Куддум ал бар, башка кыз жок да. Бир эле өзү бар дүйнөдө жашайт ошо. Анан аны артынан чуркап жүргөн эркектер дагы сен өзгөчөсүң, сен башкачасың, сен өзүңсүң, сен жалгызсың, жалгызымсың, жанымсың, башкасын деп ар ким ар нерсени айта бергендиктен баягы кыздын ичинде өтө катуу текебирдик пайда болуп калган. Эч кимди карабайт. Ыймандуу бала келсе акчасы жок экен, акчалуу жигит келсе ыйманы жок экен, ал келсе тарбиясы жок экен, бул келсе анасы жок экен, мунусу жок экен деп караса 30га чыгып калган. Бүгүн фитнес клубка барып, ага барып, буга барып фигурасын башкасын чыгарып алыш мүмкүн. Сулуу болуп алыш мүмкүн. Атайын кытайский химикаттар менен. Бирок өмүрү өтүп атат. Аял үчүн, кыз бала үчүн эң чоң бакыт баласын кучагына алып сүт берип аткан учуру. Мындан өткөн бакыт жок аял киши үчүн. Ошондуктан кыздарыбыз каяка барып атасыңар? Кыздарыбыз каяка барып атасыңар? Кыздарыбыз каяка барып атасыңар?